кече эле бир бала ошол кыздын жамбашынан кармап изделип милициялар кармады эле. Бүгүн дагы бир бала ошол бир кыздын жамбашынан туруп мүчөсүн такап ошол кызды жыттаганы тартылып ошол адам изделип атыптыр да. Эмне болуп атат эркектерге? Автобустун ичилерге ушундай бир кыз баланын жамбашынан кармай турган же кыз баланын мойнунан жытай турган ушундай жерби? Ушул 1-2 эркектин айынан көптөгөн ушул биздин мырзалар жаман көрүнүп калат. Ошол кыздарга да айтат элем да, сага бирөө тийишсе, билсең, коркпостон кыйкыр, жардам сура. Смело кыйкырып, ушундай жаманга жардам керек, ушундай кылдат, мына бети жок деп айт, ошол шеминдесин чыгарчы. Жөн тура бербестен. Комментарийга да жазгандар болот, көрүп атам. Жөн турат өзү дагы депчи. Туугандар, балким анын ичинде билбейбиз да, балким корккондур, кыйкырсам балким бир нерсе кылып коюшу мүмкүн деп дагы ушундай жактары бар да. Бирок коркпогула. Ошол телефонго тартып аткандар дагы барып туруп жандыргылат ошого окшогон акмактарды. Не кыласың сен депчи. Ушундай көчөдө көрүп калсаңар, катуу эле кармап калат ошого окшогондорду. Не деген бул эми? Ушу бир кыз балага тишерден мурда, ушул дагы бирөөнүн кызы эле, ушул дагы бирөөнүн карындашы эле, ушул дагы бирөөнүн эжеси эле деген бир адамда бир сезим болуш керек да. Сен өзүңдүн карындашыңа, эжеңе, апаңа ушинтип бирөө тишсе, сен кандай өзүңө мындай элестетип көрсөң, не деген бул шермендечилик? Кандай бул? Ушул кыздарга да айтат элем, өзүңөр коргогула, ушундай жолдо эми курга албай атканбыз эми силер кечирип коелу. Кыйкыргыла. Жардам керек дегиле. Мына шерменде ушундай кылдат мен дегиле. Жандагы эркектер анан барып ошонун 1-2 немесин келтирип койсун. Болбойт мындай, шерменде кылып бүттү го ушул эркектер бардыгын ушуга окшогон акмактар.